Саламатсыздарбы? Менин атым Искендер. Бүгүн мен куруучунун жашоосун бир күн өткөрүп, алардын бар жок жумуштарын, бар жок жактарын көрсөткөнгө аракет кылам. Бүгүн биз Улан байке жардам беребиз. Улан байке, кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Бүгүн планда эмне жумуштар бар негизи? Баковойлорду бекитебиз, бешондорду турабыз. Баковой кылып, эртеңкиге эмеге үстүн жабабыз да ошого даярдайбыз. Мындан кийин могу опалубкалар турат. Опалубкадан кийин могу үстүн жабабыз. Үстүлөр жабылгандан кийин арматура чыталат, арматурадан кийин бетон болот да. Кайра астында чечебизби? Астын чечебиз кайра. Тазалап, шыпырып бүт өткөрүп беребиз. Болду. Андан кийин өткөрүп бергенден кийин үстүнкү этажга чыгып кетебиз. Жумушта эң оор, анжа эң кызыктуу нерсе эмне деп ойлойсуз? Эң оор бүт эле оормун. Эң ответственный мына могулар колонналар. Олар түзөп коюш керек. Бетонду да түзүп коюш керек, тетигинде эмелер чыгып калбаш керек. Бетон дерестери куясыздар да. Бүт өзүбүз куябыз. Полностью. Плотникпиз да биякта. Бияктын өзүнүн кесиби бар. Үгүш астында азыр могулар койгондор бүт чечет. Бүтүн размерлер чыгарып алып келип берет. Биз издебегенде могу четинен алып ура беребиз да. Кызыктуу нерселерчи? Булар иштеген эле, эртең эле иштейбиз. Кызыктуу ар кандай нерселер болот. Абет кызыктуу дейт. Абет кызыктуу. Бул жумуш ответственный жумуш. Өзүбүздүн да коопсуздукка ответственный. Коопсуздук ошомо четтерине чыкканда ремень тагынабыз, каска кийебиз. Ден соолук өзүбүзгө керек да. Бүт абайлайбыз. Бул жумуш деле жакшы, ушул жумуш менен үй бүлөнү алып атабыз. Машина алып атабыз, үй алып атабыз. Жакшы. Негизи коопсуздук бул эң башкы нерсе. Улан байке айткандай, ар ким өзүнүн караш керек. Коопсуздук курулушкан жерде мындай сакталыш керек. Улан байке, куруучу кандай сапаттарга ээ болуш? Чыдамдуу болуш керек. Ой ошо бир жерде болуш керек да, мисалычы. Ой бир жерде ошо иштейм деп атайын келдим, ошол жерде иштеш керек. Эмне жумуш кылып атсаң, ошол жумушка маани бериш керек. Ушу бүт эле ответственный жумуштар ушулар бүт. Өзүбүзгө ответственный болушубуз керек. Маани бериш керек. Ар кандай да мисалы проектиге жараша да, мисалы бияктын проект зор, тияктыкы жеңил. Атак жумуш бүт эле бирдей да. Бүт эле бир эле жумуш. Билген кишиге, кылам деген кишиге бир эле жумуш болот да. Бүт эле бир. Мындай жаш балдар иштейт. Бүт өзүнүн жумушу, өзүбүз баары эртең келебиз, өзүнүн жумушун бүт өзүбүз билебиз да. Бөлүшүп иштей берет да. Абет ичебиз, 1 саат эс алабыз, кайра бүтүрөбүз да, үйгө кетишинде кетебиз да. Компанияда бар жок нерсе керек бүт берет, перчатка берет, ремень берет, каска берет, жилет берет. Анткени канча кабаттуу этаж үйлөрдө иштеп атабыз. 2 метрден жыгылып кетсең да бирдеке болосуң да, ошол үчүн бүт коопсуздук керек да, өзүбүздүн коопсуздукту өзүбүз карайбыз. Ошол больницага текшерилгенбиз да, давлениябыз жок, баары жакшы. Ушуну медосмотр өтөбү? Өтөт да. Давленияң бийик болсо да болбойт, бийик жерден. Башың тегеренет. Ден соолук жакшы үчүн иштеп атабыз да. Болду, обед болду. Обедке баралы, а? Обед каерде? Ылдыйда? Обед ылдыйда. Обед баралы. Негизи Улан байке, оор күн болгондон кийин чарчооңузду кантип чечесиз? Эртерээк барып уктайбыз. Жумуш бүткөндөн уктайбыз. Аябай катуу чарчап калсак, эртеси бир күн эс алабыз, келип иштей беребиз. Эми чарчап болот да бир күнгө. О, бизде выходной бар да, воскресенье. Воскресенье как воскресенье эс алабыз. Суббота эмеге жыйнаштырып, инструменттер складка коюп, коюп кетебиз. Эс алган күнү үйгө барабыз, эртерээк уктайбыз. Душ-пушка чышып алып, үйдөгүлөр менен бир аз сүйлөшүп коюп уктайбыз. Саат 8-де жумуш башталат, 8-ге эртерээк келебиз да. Кийинип алып кайра эле ошо жумушка чыгып кете беребиз. Үйлөр бул батирлерде жашайт турганын түшүнгөндө сиз сыймыктанып, сезин пайда болобу дейт. Ооба. Эми ушундай үйлөрдү салып атпайбызбы бизче? Үйлөр салып ушакта кыргызстандыктарга үйлөр көбөйүп, элдер жашап, качественный кылып салганга эме кылабыз, ошо качественный кылып, лишний эме мусор болбой, лишний эме кылбай, эмечи. Кара ниет кылбай иштейбиз да. Эми буларда бизге окшогон адамдардын үйү да. Ар бир адамга үй керек да, үйүбүз жакшы. Ошол үчүн биз эме кылбайбыз, калтуртет, малтут этип, биягында менин үйүм белет, бирөө жашайт дебейбиз. Колдон келген аракет менен иштейбиз, түздөйбүз. Ошолордун акчасы менен биз алып, ошолордун акчасы менен биз үй бүлөбүздү багып атабыз да. Элдердин акчасы менен. Достор, көрүп тургандай, ар бир куруучу өзүнүн иши менен алек. Анан ар бир куруучу өзүнүн иши чебери. Негизи компания ар бир кызматкерлердин коопсуздук үчүн жоопкерчиликтүү. Бирок
кызматкерлер деле өзүнүн коопсуздук эрежелерин сакташ керек.